Туугандар, ассаламу алейкум. Өзүңүздөр жакшы билгенде эле билесиңер, буга чейин жанагы таксопарк шоколад дегенден келип, интервью алып, Ильяс ака менен сүйлөшүп кеткенбиз. Бул жерде жанагы выкупка алгандарды, арендага алгандарды, бүгүн мынакей бул жактагы выкуптан уже машинени чыгарып кетип аткан экен, кандай условия менен канча калган, бир аз мындай по факту элге көрсөтүп, мындай интервью алып кетели деп келдик эле да. Буюрса азыр чыгып, бул жактан дагы балдар бар экен, алардан дагы интервью алабыз. Өзүңүздү тааныштырып, бир-эки ооз айта кетсеңиз, мына выкупуңуз боюнча. Ассаламу алейкум. Мен Турат Табылды. Ошо шоколад менен келишим түзгөнбүз. 2023 жылы так ноябрдын 2-синде. Ошол маалда как раз акция болуп аткан болчу, 500 күнгө деп. 500 күнгө болуп, ошо менен бир аз созулуп отуруп, выходнойлор биригип отуруп 540 күндө машинени чыгарып кетип бартабыз, Кудай буйрса. Буюрса бүттү, тынч аман. Буюрса шоколад бүтүрүп берди. Маселе ГАИге барып, ГАИде кичине вопрос болот экен, анча-мынчаны чечип койчу вопростор экен. Чисто мына юридически эле жана түшүнбөстүктөр. Өздөрү түшүнбөй калгандыктан эле, калганы болсо баары жакшы. Бул жерде алдамай жок. Өзүңөр честный болуп эле убагында төлөп турсаңар эмес. Адашпасам, бул жерде бүткүчө жанагы страховкасын төлөп, наркы берки кылып берет деп атты беле, ошондой болдубу? Страховка, биринчи договор түшкөндөгү страховка эменин өзүндө болот. Если жанагы договордон ашып кетсе, 500 күндөн ашып кетсе, страховка уже өзүңөргө эсептелинет. А так, ошол сиз могу выкуптан чыгарып бүткүчө страховканы кылып, документ, наркы беркилерин бүт өздөрү бүтүрүп берди. Өздөрү бүтүрүп берет, бирок если выкупка сүйлөшүлгөн күндөн ашып кетсе, кошумча төлөм болуп калат. Ошол выкуптун жанагы сүйлөшкөн договордун ичинде кыскасы бүт страховка, наркы берки, такси керектүү бүт баардыгын өздөрү бүтүрүп берет, Өздөрү бүтүрүп беришет. Ремонтун гана өзүңүз кыласыз. Ремонт өзүбүздөн кылабыз. Буга ремонт деле көп кеткен жок, ашыкча. Расход 50 000 кетти. Бусулган деле жок башында, Кудайга шүгүр. Бүгүн сыйрытып, наркы беркисин кылып, буюрса оформленияга жөнөдүңүз. Оформление жөнөп, оформить этип берсилер, Кыргызстанга кеттик, уже кара зорго. Баасын сурап коеюн деп атам эле. Баасын айта кетсең. Баасы бул акция болгондуктан 500 күндүккө 3800 төлөндү. Дагы мындан аркы башка немелер бар, договорлор, аларды өздөрү келишим түзүп кете беришет. Ар машинеге өзүнүн жанагындай индивидуальный өздөрү каалагандай кылып алса болот. Каалагандай. Всё, макул анда, всё. Жакшы, ийгилик. Мынакей туугандар, азыр ичке эле кирдик. Көрүп атасыңар, сыртта бир аз кар. Бул Ильяс ака. Билесиңер, өткөндө интервью алып, жерде выкуп боюнча, аренда боюнча бүт баарын сурап кеткенбиз. Бүгүн дагы лимит, аренда, ошол выкуптагы жаңылык болуп аткан нелер кирип атса, ошоларды бир сыйга айта кетсеңиз эми. Биринчиден ассаламу алейкум. Канчысон каналынын көрүүчүлөрү. Мен атым Ильяс, өткөндө мына Нургазы өзү келип тартып кетти. Нургазы сага рахмат, блогерлер рахмат. Бирок көптөгөн кыргыз келип бу жерден уже выкупка көп балдар алып кетишти. YouTube'дан көрүп келип алып атышат. Андан кийин сен тарткандан кийин дагы көп машиналарды уже чыгарды. Чыгарып кетишти. Жок, выкупка чыгарды. Ошо сен келгенде ограничениелер мындай где-то мен 5-6 машинаны айттым эле, азыр эми Кудай кааласа Hyundai Sonata 2020-ны кошту выкупка. Жаңыланып Хавал FCM бар, FCM Elite бар, например, Moskvich, Cheritigo, M-Grand'дар 23. Аризалар эми башталат эле, белгилеп атабы уже? Аризаларды уже 3000ден, 4000ден 3 жылга берип атат. Мындан ам ариза мына ушундай жатат го, 100 келген. 100 келген. Бундагы уже бизден канча мекендештер уже алып, уже минут түшөт азыр. Аризону көргөзөбүз туугандар, Аризону. Аризонун хозяйыны менен. Аризонун хозяйыны эмне ошондо? Орусча сүйлөйбүз же, кыргызча сүйлөйбүзбү? Айырмасы жок. Боло берет. Боло берет. Урдура бересиз любойунан. Так. Мону кармап аласың да, мындай эле. Суукта шу. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Менин атым Денис. Ошо таксопарк шоколадтан Нургазы деген каналы канча сом деген каналынан келгем. Реклама болуп. Ошо биринчи пол айтатын. Арендага. Арендага. Анан кийин ариза айтатын. Тоже аренда. Выкупка чыкты дегенде алдым да сразу. Где-то бир жумада айтадым, ариза жакты машина. Комплектациясы каратында среднирээк окшойт да бир аз. Средний эмес, слабый, өтө эле слабый экен да. Минимальный. Минималь экен да. Ону по желанию жасаш керек экен. Анан ошо дөңгөлөк боюнча айта кетсем, летний резина бербейт экен да. Ошону сем болду. Летний өзүңөр сатып алат экенсиңер. Летний ошонусу бар да. Зимний мен берди, летний мен бул жактан алса болот экен, бирок бөлүп төлөгөндөй.
баланстан минус кылып туруп күнүнө 1000 сом 700 болот экен да. Бир айга 30-35 күнгө бөлүп берет экен. Так, ошондо ариза канчага түштү? Канча жылга, канчадан чыкты? 3 жылга 4 миллион 380 миңге түштү да. Ушундай. Күнүмдүк төлөмү канча болуп атат? 4000. 4000ден. 4000. Ариза. Ушул парктын иши дагы бир жери жакшы экен да. Башка парк менен иштейм мен азыр. Любой парк менен иштесе болот. Парк менен Ошонусу жакшы экен, ошонусу жакшы. самозанят болдум. Башка парк комиссия албайт менде. Комиссиясы жок эч нерсе. Только самозанят. То есть ошол келип эле первоначальныйда өргөн жоксуңар. Эч нерсе берген жокмун. Келип эле машина жакты. 4000 бердим, бир күндүн алдына болду. Алып кеттим сразу. Силерге да айттыбы, бүт документтерин, страховкасын аркы берсеңер бүткүчө кылып беребиз. 3 жылдын ичинде пока выкуп бүтпөгүчө ошол полный өздөрү кылып берет экен. Ооба. Документ. Ошонусу өтө жакшы экен тугандар. Билесиңер, Москвада именно под такси страховкалар өтө эле кымбат. Жылына даже могу московскилер болсо 50-60 миңге чейин чип атат окшойт, мен билишим боюнча. Билбейм да точносунча. Денис, рахмат анда силерге. Эмнени айта кетейин дедиңиздер да выкуп боюнча? Ошо выкуп чыккандан кийин документ полный алат да, страховка полный. Аннулированный алат. Наклейкасын сырыйт да. Кыргызстанга алып кетем да. Ооба. Всё анда Кыргызстанда жолукканча? Жүргүлө тургандар, азыр Ильяс акеге жолугуп, эми ушундан нары барып, дагы бул жактагы дагы жаңы жанагы выкуп боюнча маалыматтарды, аренда боюнча дагы бир-эки жанагындай суроолорду бере кетсек. Жүргүлө. Эч кандай первоначалдуу взнос буга чейин болгон эмес. Мындан кийин ham болбойт, например, эч кандай первоначалдуу взнос бербей эле келип эле ошо любой машинаны алып туруп минет. Только мурун ушундай болчу, ремонт за счет парка болуп жүргөн. Ал камерлерди чыгарып кетишти, санатларды чыгарып кетти алар. За счет мурун болгон. Азыр эми парк ушундай алып койду, только ремонт за счет водителя, страховка, диагностика, лицензия, озгоп полный парктын эсебинен. Выкуптагылар. Бардык машина. Выкуптагылар. Любой машина, оригинал болобу, ушу кайсы эконом, комфорт плюс бардык машинасы дагы выкуптагыча парк кылып берет. Лицензия, страховка, диагностика. Ал деле кыргыздарга жеңилдик да. Азыр страховкалар азыр бир жылга канча болот московский учетто? Бир жылга, например, эми 40 миң, 50 миң тегерек, например, камера эми капитара 47 миңден да. Ошол. Мен жылына келем дагы бул жерге келип страховка төгөгөндө эле, төгөдү десем сразу бияктан печаттап берет, карасаң 47 миң сом. Полулорго бир 30 канча миң сом болуш керек. Бул жакта азыр биздин дагы бир жедешибиз, биздин жанагы өткөндөгү YouTube'дагы видеобуздан көрүп, Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сеп кандайсыз? Жакшы шүгүр. Сен соктор. Кудайга шүгүр. Салчабай. Аман эсен, Кудайга шүгүр. Машина алдыңыз выкупка? Ооба, выкуп калдык Кудайга. Эми биздин көрүүчүлөргө бир мындай ишеничтүүрөөк кылып, бир бизде жанагы алдабай табы, наркы берки болбой табы, канча жылга кандай суммада алдыңыз, ошону биринсиден айтып койсоңуз бир көрүүчүлөргө. Немен алганыңызга бир айдай болуп калды мунагамга. Ошо как раз жана менин видеомду көрүп келип алган экенсиз да, Ооба. Эме Ильяс акенин айтышы боюнча. Ооба. Ошо бир айдай болуп калды. Аренда менен немеси выкуп баасы бир деле экен. Иш айырмасы жок экен. Плюс минус бар экен, 5-600 сом экен. Андан көрө атам айткандай, сен мен 3 жыл жашай белең деп. 3 жылга экен десем, 3 жыл. Канча жылга канчадан болду эми? 3 жылга алдым азыр. 3700 сомдон. Ошо азыр Кудайга жакшы. Бир первоначальный бердиңизби? Жок, без первоначальный. Без первоначальный биринчи болду. Страховканы бүтүкчө кылып беребиз дешти, мен билишим боюнча. Айтышты. Бүткүчө документтери полный бүтүрөбүз, эч кандай неме болбойт деди. Болгону ремонтун эле өзүңүз кыласыз? Ооба, ремонттон. Бул жаңы машина да эми. Ооба, бисмилла деп бузбай, наркы берки кылбай. Жанагынтип выкупта все равно мындай башкача минесин, арендада башкача мине дегенсин. Жанагы выкуп калдым дегенде, өзүмүкү эми кой этияттабайдай нарак берен карат деп. Эшикти да акырын жапчы. Парсылдабастан. Жакшы. Майлуу сүттүү болсун да машинаңыз. Силерге да ишиңер ийгилик болсун, аман эсен ушундай кыргыз элге кызмат кылып жакшылыктар жүрөгүлө силер да. Болду. Рахмат. Биз азыр суукта көп турбай, бияктагы водительдерден дагы бир-эки ооз интервью ала кетели. Макул анда, рахмат. Анан кечеги күнү айтып атпадыңызбы, жанагы башка региондордон өтө көп чалып атат Нургазы деп. Ошол башка региондордун суроолору кандай болду? Жок, башка регионго жок. Эмне дегенде бизде только Москва, алиги Москва, Московская областька чейин берилет. Осмотрда келишип парктан машина көп, эми 4-5 миң машина бар парктачы. Ошолар өзү мындай бөлүп койгон убакытка. Ошо келип осмотрун өттүрүш керек. Ошону айтып коюлду. Базага кирип туруш керек, базага кирип туруш керек, региондорго, башка область, Питерге, мисалы Санкт-Петербургдон көп чалып атышат, например, башка областтардан чалып атат. Бизге да бересиңерби, биз барып алсак болобу дейт. Жок, аларга болбойт. Эмне дегенде, только Москва,
осмотрга келип туруш керек. Жакын ортого эле берилет Анан бир адамга бир 2ден ашык машина берилбейт дедиңиз, эми мурун берилчү экен. Мурун берилип не болгон экен, эми кийин азыр ограничение алып койгон, бир кыргызга бирөө. Азыр бир кыргызга берилип Жок, азыр 2ден кылып берип атам сүйлөшүп. Например, эгер ошо кыргыз жакшы иштеп, бул жерде мындай убагында төлөп, косяк кылбай, мындай жакшы иштеп атса, ошолорго экинчи машинасын алышып, бирөөнү арендага берип, бирөөнү өзүнүн жүргөн балдар бар. Бар ошентип. Кааласа экөөнү тең арендага берип койсо болот дедиңиз. Кааласа экөөнү тең берип койсун. Уже экөөнү мен сүйлөшүп алып берип атам. Анан кийин көбү келип Ильяска өзүңүздө 10 экен го, бизге да алып бербейсизби дейт. Ооба, жанагы бир маалыматты тактап айта кетели. Бул жерде эгерде машинелерди выкупка алып туруп, третийлеп сого машинелерди берип койсоңуздар болот. Ошону айтып коелу. Көбү жана мисалы үчүн башка бизнесмен заниматься этип атып, бир 2 машина алып туруп, башка бирөөгө аренда берип койсоң болобу деген суроолор болот да. Ооба, андай. Ошолор кийинкиде 2 машинаны алып, арендага берип койсоңуздар болот. Мисалы үчүн третийлеп сого көп эле таксопарктарда третийлеп сого берилбейт. Так, туугандар, азыр бул жакта бир Kia Optima с пробегом менен болгон машинени выкуп калган экен, Выкуп да сиздики дагы. Ушул выкупту сурай кетсек. Ассалам алейкум. Ден соолуктар. Чачып иштеп атасызбы? Теники жаңы экен, берикиники дагы жаңы экен. Сиздики пробеги менен экен да. Ошону бир сире өзүңүз тааныштырып, пробеги менен дагы канча болуп атат мондай Optimalar, ошону бир айта кетсеңиз. Биз алган кезде 3300дөн болгон. Ошо 3300дөн 3 жылга. 2 жылга. 2 жылга болду. 3300дөн 2 жылга. Сиз дагы первоначально бергениңиз жок. Жок, эчтемке берилген жок. Буга чейин первоначалары болгон, азыр андайлар жок, алып калдым. Мен уже бул 3-чү машинам. Буга чейин 2 Kia Ceed. Мындан буга чейин деле сиз уже бул жерде опытный неме болуп калдыңыз, ветеран болуп калыпсыз да бул жерде, иштейм да, 2018 же 19дан бери иштейм да. Өзүңүздү бир тааныштыра кетсеңиз, көрүүчүлөр болсо, тааныш билиш, классташтын аркы беркилери болсо. Всем привет. Ассаламу алейкум. Баарыңарга, мени тааныгандарга, ошо. Аты жөнүңүз? Атым Бакыт Абдуллаев. Каяктан болсуз? Ош областы Араван району. Аравандыктар кыйын Жаңы Араван айылынан болом. Мен бүт Бүт айылдаштарыма салам дейм. Ооба. Бардыңарга салам, көрөт кандасыңар. Москвадан айылга салам. Кыскасы көргөндөр кыжалат болбой, коркпой, үрпөй келип, аренда болсо аренда, выкуп болсо выкуп алып, Ооба, эч эме алдабайт, жакшы. 3-чү машинеңиз. Ооба. Сиздики деле ошондой страховканы бүткүчө кылып берет. Өздөрү бүт баарысын документациясын жасап. Только эле ремонт сизден. Ремонт. Ошондой. Мынакей туугандар, 3-чү бүгүнкү күн мынакей 3-чү выкупта алып, буга чейин көрдүңүз канча машина алгандыгы айтты. 3-чү водителибиз комментарий алып аткан. Азыр эгерде дагы болсо дагы алабыз, болбосо азыр Ильяз аканын өзүнө жолугуп, Обзор кылуу үчүн деле тартмасам деле. азыр дагы бир сире обзор кылып көрсөтөбүз дагы. Ильяз акадан дагы выкупка эмне жаңылыктар кирди, арендага эмне жаңылыктар кирди, ошолорду дагы бир сире айтып берип түшүндүрөбүз. Ишин бир көрөлүчү могу машиненин. Мындайынан келип. Комплектациясы мощный экен, сиздики, Базовый элеби бу? Мен жана мультирол, сультурер, круиз контроль бүт бар экен. Пробег 388 миң болуп калыптыр, Жанагы 240 болчу. сиз алгандабы? Анда бүтөйүндө эле калыптыр да анда. Канчасы калды бунун? 11 ай калды. 11 ай калды. 11 айдан өзүңүз өтөт экен. Жакшы экен да. Жакшы экен. Жанагы айтып аттылар го, бу жерден машина алса, биринчи айдап көрүп, анан кийин нарак берагы жакса алганга чейин бир сире ремонт кылдырып алып анан алса болот. Ошондой иштейт эле. Көрдүңөрбү туугандар? Алгы чейин биринчи Тест драйв кылып айдап көрүп, кылып эмес, аренда катары эле минсең болот. Жакка машинаны алып, оформление кылып кетебиз. Түшүнүктүү. Сонун экен машинеңиз. Буйрусун. Жакшы күндөргөнүңүз. Ооба. Кеттик анда биз дальше. Нургазы, өткөндө мен руководство менен сүйлөштүм, ошо кыргыздардын немесин мен жеткизсем да, например, эмнеге кыргыздар эмне кемчиликтер болсо, арыз муң болсо, водительдерден болсо мага айтышат алар. Келип мага айтышат, анан мен деле эми өзүм түшүнүп билем, өзүм таксимен такси кылып жүргөм, башынан мен өзүм да мигрантмын, ошону билем. Өткөндө генеральный директорго кирип сүйлөшүп, ушундай болуп атат. Эми бизде билесиң, өткөндө тартканда айткан накопительный бар деп, 300 сомдон. Депозит бар, чогулчу эле да. Ошо туурасында айтсам, алар айтты, Ал немедек арендага да. Арендага. Эми азыр биздикилер бар эле, көп аренда мингендер бар да. Ошо 300 сомдун накопительный алынчу эле, ошону сүйлөтүштүм. На днях ошо Куда кааласа аны чечилет. Уже, например, мынуга келдиби?
2100 арендабы, 2100 сомго төлөйтүн капиталин төлөбөйт. Эконом 1700 болобу, 1800 болобу, только ошол эле аренданын төлөйтүн капиталин төлөбөйт. Мурун биздики 30 000, 40 000ге чейин чогулчу эле, андан кийин машинаны тапшыргандан кийин 1 айдан кийин кайтарып алчу эле да кыргызстандычы. Баары аренда жүргөнчү. Аны дагы сүйлөштүм, аны дагы программисттерге задание берди, уже аны дагы не болот, эми накопитель жок болот. Эми арендага минсе накопитель жок болот. Анан дагы УКУПтагылар жумасына бир келебиз да. Аренда, ВУК бу жумасына бир келишет. Ошону бул жагына жакында 1-2 күндөн кийин алда ишке түшөт. Арендада минсе жумасына бир келет осмотрга. Эгер ВУКупка алса, айына бир келе турган болот. Ал деле кыйла ВУКуптерге жакшы эмне дегенде. Бир айга бир алат дагы, ошо бир числоңоп коет, ошондо келип алып айына бир келип турат ВУКуптагылар. Бул деле кыйла андай жеңилдик болуп атат. Эми жакшы. Мен көп балдар айтат да, эми шоколадты көпчүлүк жаман дейиш мүмкүн, бирок эч кандай первоначалыбызда ошо 3 дөн машина чыгарган балдар бар. Канчасы чыгарып кетип атат. Экинчи, третийси арендага берип коюп, Кыргызстанга барып кеңири жүрүп келип атышат. Алып келип заморозка кылып коюп коюп атышат. Ремонтто турса акчасын төлө дебейт, например. Например, мына ушул машинаны алып туруп, эгер Кудай сактасын авария болуп, ДТП болуп, ремонт болуп калса, алып келип машинаны коюп коесуң, ремонт статус. Буга аренда кетпейт. Ал машинага, ал адамга сразу башка машина беришке Берет, любой машинаны алып туруп, арендаға алып бине берет. Ушу минген машинасын арендасын төлөйт, ВУКуптагы машинасын заморозка болуп тура берет. Ремонт бойдон тура берет да. Буну эсептебейт. Лекин аренда иштеп жүрөт. Буну да не болот. Анан кийин бизде бардык машинада любой деталь бар, запчастар бар. Мисалы, мен өзүм деле ошончо машинамды алып келип, любойун оңдотом дагы, бир 15 күн, 20 күн, 1 айдан кийин бөлүп төлөйсүң, анда сразу төлөш жок. Ошого дагы көрүүчүлөр деле жанагынтип башка парктар менен салыштырып көрүп, мисалы үчүн бул бир эле силердин эмес, башка жактарда деле кээде реклама кылып калабыз да. Ошолордан деле салыштырып көрүп, анан өздөрү мондай вывод чыгарса болот дейм, кайсыл жер жакшы, кайсыл жердики удобный, кайсыл жердики мондай более арзан. Ошого өздөрү деле мындай көрүп анализ чыгарса болот. Туугандар, бул жакта азыр жанагы Хавал F7'дин Elite деген мындайча айтканда рестайлы да, жаңы чыккан Хавалдар экен. Ушулардан дагы бул жерден жаңысынан укуп калган экен. Азыр ушул боюнча дагы бир аз кененирээк маалымат алып берейинчи. Ушул Хавалдагы жакшы жанагындай бузулбаган, жакшы жанагындай машиналардын бири болчу. Так. Ассаламу алейкум. Так, туган, айта кетсеңер эми өзүңөрдү бир сыра тааныштырганча, могу Хавал жаңы чыккан могу F7 Elite'тер кандай впечатление калтырды силерге? Жакшы эле. Кичине 1-2 күн көңгү чыкты, габаритин атак. Жакшы. Өзүңөрдү бир сыра тааныштырып тургандан кийин мындай төлөмдөрүн айта кетсеңерчи, канча болду экен? Менин атым Малик, төлөмү подвыкуп күнүгө 3700дөн. И всё. Өткөндө жана Сен Pro Max'та эле болуп турат тигидей. Экөө бирдей болчу, ошону подвыга турган ошосуна. Атак иштери жакшы, комплектациясы кандай экен? Комплектациясы Elite. Значит, максималка окшойт мындай айтканда, э? Камера заднего бар. Силерге деле ошол страховкасын до конца жанагынтип бүткүчө төлөп беребиз, наркы деп силерде деле ошондой болобу? Страховка, сага полный бүткөнчө. Жакшы. Так, үчүнчү комментарий алып аткан кишибиз, бир сыра ичин көргөзөлүчү, ичин кандай болду экен? Ильяз ака, мындай комплектациясын да бир көрөйүнчү. Ильяз ака жөн эле оозунан жанагынтип балтам эле мактап калды. Кыскасы мультируль, круиз контроль. Бул жагында экрандары менен пробеги 69 000 болуп калыптыр, э? 60. Жакшы. Хавалдар эң жанагы бузулбай аткан машиналардын бири да. Julion, Хавал F7'дер өтө жакшы машиналар. Кече менин бир досум бар ушул жерде. 2 камера алды эле. Алар эми башында 25 21-жыл камерлерди 2-5 келгенде алып койгондолорчу. 3 жыл минди ошол жерде. Өзү бирөөнү минди, бирөөнү бир досуна мингизди, 2 камера чыгарып кетти. Бирөөнү 2 миллион 400 сатты. Бирөөнү азыр минип жүрөт, уже клиент чыгып атыптыр. Аны дагы уже сатам дейт, 2 миллион 400 деп атты эми киши түшүп берет экен да. Өзү келип кеше арыз алып кетти дагы. Жакшы да, 3 жылда 2 та камера чыгарып уже 2 миллион 400 сатып атчу. Канча балар Кашкайларды чыгарып сатты, Кияситтерди чыгарып сатты, Санатыларды чыгарып уже сатып атат, Оптималарды канча адамдар 19 уже акция кылып былтыр эле берилген да. Канчасы чыгарып кетти. Биз өткөндө көргөздүк го, мисалы үчүн, эмнеде канча машина бар эле. Ошолордун до сих пор мисалы үчүн каалаган келип тандап алып кете берет да дагы. Каалаган келип алып Сизге, короче, сизге келип эле сиз менен ушул паркты айланып, мону бүтүп барып, көрүп, астыкташып, мен тест-драйв кылып, айтам келип
акылың жеткен, кааласаң эконом ал, кааласаң комфорт ал, кааласаң Возможностьтарга комфорт карап, плюс ал деп. Ошентип ал дейм. Ошо каалаган машинасын алып беришет, алып, минип, көрүп, айдап көрүп. Анда да шанс бар. Мисалы, например, ушу Сератта сага жактыбы? Ушу Сераттаны ал да сага берип койбойт. Алып, минип көрөсүң, айдап көрөсүң, мотор коробкасы жактыбы? Аласың. Жакпаса шарт тапшырып, башка Сераттан алып бересиң. Ушинтип отуруп, машина көп калмаса болот да. Мейли, машина элеңиз дагы айттык. Анан кийин могу неме? Аттестация не болуп атат? Böyle жанагы Аттестация колдон келишинче паркка жардам берип атабыз. Келген водительдерди биринчи эле сурайбыз, кисарт барбы, аттестация өткөнсүңбү дейбиз. Уже мен бул жерден бир сыра карап берем, еще бизден Гулежи деп кыргыз менеджер бар. Ал дагы кыргызчалап карап берет. Эгер аттестация даяр болсо мен өзүм өтпөйм, ошол жерде менеджерлер жардам берип өтүп берет. Бекер эле аттестация өтүп берип атышат. Ошону айтам да, көбү ошо аттестациядан өтө албай нарак бирок болуп эле. Аттестация машина тапшырып кетип калып атат. Ошол аттестация өтүп берип атышат. Ошо кисарттын подтвердитель судимисин киргизишкени, ошо мен Гулежи экөөбүз жардам беребиз, аттестацияга бир менеджерлер жардам берип атат. Азыр мына жерде дагы мына ошо ушунча балдар алып атат. Эме кылып атышат, аттестация өтүп атышат. Неме боюнча айта кеттиң эми жанагы айтып атпайсызбы, лимит боюнча жакында чечилген ата. Жок, чечилген. Бизде чечилген да. Азыр мына жерде асылында орус улутундагылар көп иштейт да. Аларга билесиң, алардын эгер самозанятый болуп иштесе, мойналыкка көрүнүп калса, аларга пособие алигинде мат капитал анын чыкпай калат да. Ошого асылында орустардын баары эле келет дагы, жөн парковый водитель обычный. Обычный. Жок, официальный эмес, обычный. Мурдагыдай эле. Мурдагыдай эле, как обычно иштей берет. Ну, 4% төлөйт аларчы. Паркка 4% комиссия төлөйт. Ошого разы болсо иштейт. Ошого разы болуп иштейт. А так выкупта арендагыларга канча төлөп атат өзү силерде? Азыр биздики эгер парковый самозанятый болуп койсоң, суткасына 150 сом алат. Болду. Суткасына 150 сом алат и Яндекске биз өкмөткө 4,5% налог төлөп атабыз. Бизде эми самозанятый төлөп атабыз да. Эгерде жок, мен самозанятый болбойм, мен лимитим уже 2 миллион 200 миң болуп калды десе, келсе паркка обычный болуп койрет. 150 сом дагы төлөйт и 4% паркка төлөйт. Эмне дегенде булар десем өздөрү кийин налогун жабат да. Кыскасы тияк менен алып бүтүрүшү. Эмне дегенде өткөндө бизде бир Optima менен бир жигитибиз бар. Замир деп. Уже бүтүп чыгарып эле калды, уже чыгарып бүттү. 4 айда жаап салды 2 миллион 400. 4 айда канчасын көрдүм андайлар. 3 айда жаап. 4 айда жаап салды 2 миллион 400 жаап салды. Анан кийин аныкы эми паспорт российский ИП ачып иштеп жүрдү. Эми өткөндө айткан, Ильяска азы калды деп аткан. Эми андайларга ошо келип обычный парковый водитель иштей беришет. Андайлардан эмесе бар. Обычный болуп иштесе болот экен да, кыскасы. Жанагы антип силерден выкуп алгандар деле мынтип жана лимит болуп калат деп башында эле урутпаса болот экен да. Жок, андай кылбайт эми. Парк өзү ошого айтты. Обычный болуп калсаң, обычный болсо каласаң самозанятый болуп иштей деп өздөрү. Öyle жанагы азыр лимиттен коркуп эле мисалы үчүн неме ала албайт да, машина выкуп кала албайт. Ой, эми лимит 3 ай 4 айда лимит түгөп калсандан кийин кандай? Мына келип турганда, короче, лимит деп калсаңар, эмнеден мисалы үчүн машина алсаңар деле бүт вопросторду чечип коюпту да, эми например. Кааласаңыздар лимитиңер бүткөндөн кийин, как обычный болуп эле, мурдагыдай болуп эле иштей берет экенсиңер. Налог наркы берекелерин полностью өзү парк. Ошо 4 эле процент төлөп өткөзүңөр, калган вопросту полностью парк чечет, парк бүтөт эмес. Азыр аренда выкуп боюнча жаңы чыккан немелерди көрсөтүп коеюн сага алиги. Туугандар, мынакей бул жердин мынакей аксакал окшойт деп калдым да. Бул жерден комфортко машина алдыңыз беле? Бул комфортко алганмын. Канча 2 ай. Февралда алганмын да, февраль, март, апрель. 3 ай болуп калды. Айранда выкупка. Күнүнүк төлөмү канча болуп атат? Күндө 2650. Күнүн күнүгө алат. Жана сизге деле страховкасын бүткүчө төлөп, наркы берки бүтүрүп берип атабы? Меники мына 1-мартта бүттү эле эмеси. Страховка эмелери. Бүт жасап берди. Баарын продление кылып берди. Просто өзүң жүгүрүп келесиң, жерге кылып беришет, аласың, кетесиң, бол башка эч кыйынчылыгы жок. Өзүңүздү бир тааныштыра кеттиң эми? Менин атым Айдар. Кайдан болосуз? Өзгөндөн болом. Өзгөндөн да кыйын. Машинаңыз жакшы экен, Шкода Октавия же Rapidпи? Жок, Октавия. Шкода Октавия экен. Жылы канча мунуңуздун? 19. Комфорттон чыгып калбай эле жакшы эле жүрүп атасызбы? Пока жакшы эле го жүрөм. Эми ошондой деген эме болгон, амма
сүрөткө тартып эме кылышкан аңгы. Пока тынч эле. Жакшы. Ийгилик андашыңызга. Рахмат сизге. Рахмат. Туганда азыр буга чейин только жанагы комфорт плюс вукуптагыларды айтып берип атсак, мынакей азыр биякта ажырлашуу менен таанышып, экономдук арендага алып атасыңарбы же вукупкабы? Буга чейин вукупка алгам да. Адым азыр ремонтто. Азыр эми бул машинени текшерип, анан буну да оформить этем да. Буну да вукупка. Буну да уштап Өзүңөр бир сыра тааныштыра кетип анан кийин неме кылсаңар? мен өзүм Панфилов районунан болом, Кумаров деген айылдан, Чүйдөн. Аты жөнүңөр? Шерик. Шерик. Экономду канча жылга канчадан тийип атат? Ошону бир айтып берсең, кыска нуска. Берки болсо жаңы жылга чейин 2000ден болчу. Канча жылга? 500 күнгө. Анын уже жарымынан төлөнүп калды. Буну болсо 500 күнгө 2300дө. Бир жылга, то есть, да? Бул дагы ушу тигиндей эле да, ушу 500 күнгө. Бул жаңыраак бекен, же кандай экен? Жок, бунуку каширингден чыккан экен, ушу көмөсү. Состояниясы. Мультируль экен, өзгөчөсү. Анан кийин пробег азыраак. Экономдорго деле без первоначальный взнос, без первоначальный взнос. Келип эле машинаны алып эле 2000ден төлөп туруп бир жылда кутулуп алат. Ушу келесиң, бир күндүк арендаңды төлөйсүң. Болду, айдап чыгып кетесиң. Ушу вукупка дагы. Канча? Бир жыл 4 ай экен. Досрочный да жапса болот экен. Кааласа, көбүрөөктөн төлөп туруп. Көбүрөөктөн төлөп. Кааласаң ушул бойдон эле, кааласаң арендага да берип салып бирөөгөн артып отуруп. Шарттары Короче, шарттары сизге жакты. Жакты. Ай, молодец. Экономду дагы, жана эконом издегендер да бар да. Эгерде келсеңиздер, 500 күнгө мондой пололорду 2000, 2200, 2400 ушундай экендер, 500 бир жылга. Бир жыл 4 айга, то есть. Бир жыл 4 айга алсаңыздар болот экен. Бизде айттым го жаңы машиналар кошулду. Өткөн келгениңде неме жок болчу. Саната жок болчу. Жаңылар, 19дар бар беле? Жок, саната 2020ларды чыгара элек болчу да, вукупка азыр. Аризо, ошолар чыгара элек болчу. Аларды каякта? Аларды азыр документин эле көргүзөсүз, кандай? Мындай прайс листинде прайс, прайс лист көрсөтүп коюн. Леже, унутуп калдыңызбы? Азыр мен өзүм жардам берем азыр. Азыр жардам берем. Азыр бул жерде бизде ошондой эле бул жерде прайс лист. Буну бир сүрөткө тартып алып экранга өзү чыгарып коесуз, айтып бере берем. Мен мына Шкода Ракеттер 2018дер. Була да жаңылар эле ошо мына 2300ден 500 күнгө, бир жыл 4 айга. 1100дөн Поллор бар 2018де, мисалы 2300ден 500 күнгө. Octavia 2 жылга 2,5 миңден, Nissan Qashqai 2800дөн 2 жылга, Cherry Tiggo 4 Pro 2 жылга 3300дөн берилип атат вукупка. Moskvich мында 2,5 жылга 2900дөн берилип атат. Булар 2023 жылдардычы. Жил Emgrand 2023 2 жылга 4100дөн берилип атат. 3 жылга 3100дөн, да. Hyundai Sonata 2020 2,5 жылга 3900дөн берилип атат. И 2 жылга 4300дөн берилип атат. Сонаталар бар. Нормально болмоду. 2 жылга. Алар алиби узкий класстын бар, Соната ошондон. Анан Жак 2022 2 жылга 3000ден берилип атат. WAF Bistum 2023 2 жылга 4000ден берилип атат. Cherry Tiggo 4 Pro Max 2 жылга 3 жылга экен. 3700дөн Cherry Tiggo 7 Pro Max'ta 2 жылга 5000ден экен. Haval F7 Comfort 3 жылга 3600дөн, Haval F7 Elite 2024дө булар эми машина жаңы эле машиналар. 3 жылга 3700дөн берилип атат. И Arizo 2020 Arizo 8 Cherry Arizo 8 2024 жылы пробег 0 өткөндө 100 турап кеткен парк. Аны 3 жылга 4000ден берилип атат. 3 жылга 4000ден. Ошондой эле мен айтып кеткендей эле мына кыргыздардын баары ошол жерде келип эле мисалы айттым арендадан 300 сом, 200 сом, 300 сом эле көп акы төлөп эле ушу машинаны чыгарып кетип атат. Машинаны чыгарып кетип атышат. Ошого жакшы. Анан bundan башка эгер Camry, Cerato, Capia алам десе эле, Seat алам, оригинал алам дегендер болсо, аларга дагы келсе идеальный расчет. Паркта вукупка берилбеген машинанын өзү жок да.
бардыгы. Бирок камерадан Нургазы. Өткөн сен каналыңан көргөндөн кийин айтайын 3 та 4 та камера калды да. Жанабардын баарын берип койдуңузбу? Кетти али тизилип турган камеранын баардыгы кетти. Не дегенде уже кичине акелек аяк биягын ырастап, моңдошуп кылышып баардыгы уже укупка кетти да. Камера өзү өтүндүү машина экен, ол бүтүн ол жаңы прайсты дагы сөткө тартып экранга коюп коюшту. Чтобы силер дагы жакыныраактан мындай шашпай көргүлөй болупчу. Ошол кыскасы келсин эмне дегенде ушул жерде отурам да, могул жерде 10 кабинет отдел окуп күнүнө 2ден 1ден 2ден балдар келип чыгарып кеткен сайын кандай десем мындай ушам сүйүнүп кыргыздар алып келет. Акыры келгенде келинчектер менен келишет, өздөрү келишет алиги пол бүттү, экинчи ключун алышып, алиги пол местестерин алышып, болду мына бук бүттү, чыгарып кетип дагы деп канча балдар чыгарып кетишет да. Ушулар чыгарган сайын мындай сүйүнөт кетти, парк канча балдар чыгарып убакыт эме алышты. Ошо келишсин, келип алышсын. Ушуга окшогондой ишеничтүү парктар болсо, мындай биз дагы мындай реклама кылып келип тартканда мындай коркпой, үрүкпөй, жакшы турбайбы деп мындай кызга турла кетет экен да, мындай стыдно да, Лязака. Ошо эми Нургазы мен көп блогерлер айтам да, жаман болсо мен өзүм деле албайт болчумун. Өзүмдүн тууган уруктарымы, аларды тартпайт болчумун. Не дегенде мен өзүмдө 10 машинам бар да. 10 машинамы арендаға берип койгом, эгер мен түшөт, өзүм мен копиятын жүрөм. Ушинтип эле убакыт өтүп атат, мен деле анда сиздин телефон номериңизди көргөзүп коелу, прямой сизге коркпой, үрүкпөй чала берсе бүт баардыгын айтып берип, түшүндүрүп, могул жака чакырып, көргөзүп айтып дейсиз. Келишет эгер мына келсе, мен основной ушул жерде болом, эми сыртта ал жакта могул жерде биздин өзүбүздүн гулеже мына кыргыз менеджер, ушул эже полный дегенде эле принимать этет. Мен могул жерде кисаттарын көрүп берем, аттестацияга даярдап берем. Ушул жерден кыргыздарга жардам берем, кыргызча эле сүйлөшүп. Ушул жерден келип оформить этип алып кетип беришет машинаны. Түшүнүктүү. Ошо. Рахмат анда сизге. Ийгилик. Рахмат сага. Телефон номериңизди жазып коюп, чала бересиз. Ушундай. Эми көрүшкөнчө.